Suroo bергende özüңөрдүn аты жөнүңөрдү анан кыскараак бергенге аракет кылган кенде эл көп. Биринчиден өзүңөрдү тааныштырып, анан кыска гана суроо берген. Мен Дин Исламов Абдурахман, Араван районунун аксакалдарынын атынан, ардагерлердин атынан сүйлөп атам. Ассаламу алейкум, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Ассаламу алейкум, жамаат. Жалпыңарга жараткан жакшылыгы, тынччылыгы, кут берекеси болсун. Аллага көптөн көп шүгүрлөр айтайлы. Силер менен бизди ушундай жакшы заманда жаратып койду. Бейиштин төрүндө болгон мамлекетте, Кыргызстан деген мамлекет жарашып койду. Мындан тышкары мына бүгүн ушул залда жүрөгү элим, жерим Кыргызстаным деген мына президент Садыр Нуркожоевич менен түзмө-түз отуруп мына сүйлөшүшкө бизге мүмкүнчүлүк болду. Ошондуктан бардыгыңыздар Аллага шүгүрлөр айтайлы. Мен учурдан пайдаланып, районубузда чечилбей аткан, районубуздун деңгээлинде чечилбей турган бир эки маселеге токтолуп кетемин, Садыр Нуркожоевич. Биринчи маселе биздин мына Араван районубуз борборуну канализация кылып, канализация анан шаар статусун берип койсоңуз деп суранат элем. Экинчи маселени айтай турган болсом, сиз өзүңүз мына докладыңызда айтып бердиңиз, суу сактагыч маселеси. Бул суу сактагыч Акаевдин доорунан бери бүтпөй келет да. Ушуга жакшыраак көңүл буруп, ушул суу сактагычты бүтүрүп берсеңиз, районубуздун суусу менен камсыз болуп калат элек. Канализацияны айтты, иштеп атат деп. Суу сактагычтар боюнча. Суу сактагычтарды биз мен келгенде 22 жылдан баштап тапшырма бердим. Анда Бакыт Төрөбаев эле айыл чарба министри. Азыр мына жаңы бизде жаңы жигит бар, мына Эрлис деген. Бу да улантып атат ишти. Бүтүндөй республика боюнча кайсыл жерге БСР, БДРларды салганга мүмкүн болсо, ошонун баарын баштайбыз деп 106, 106 экен же 116 беле? 106 жерге биз БСР, БДРларды баштап салып келтабыз бүгүн. Бир 20 дайын уже жакындап бүтөйүн деп калдык. Алдыда келаткан жылдары ошо суу сактагычтар боюнча проблема болбойт бизде. Баягы суга имеется в виду. Анын ичинде ичме сууларды дагы болушу мүмкүн. Салып келатабыз. Бул кичине убакыт керек мунун бүтүшүнө. Кийин проблема да болбойт. Бир 30-жылдардан кийин суу сактагыч, БСР, БДР жана жайдын күнү сугатка биз жаздын күнү, кыштын күнү эле даярдап ала турган БСР, БДРлар болот бизде. Кийинки. Экинчи микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу содоштор, урматтуу Садыр Нуркожоевич, Араван жергесинен куш келипсиз. Келген кадамыбыз куттуу кадамдардан болгон болсун. Мен Төрөбаев Тилебалдын ардагерлер кеңешинин төраганынын орун басарымын. Мен айтайын деген маселелердин уже сразу суроолору жооп болуп атат. Мен 2024-жылы курултайга барып ошол жерде түз кайрылган элем. Биринчи маселе bizde номер 21 Насирдин Исанов атындагы орто мектеп. Ал 82-жылы, 1982-жылы 150 окуучуга орундалып салынган. Азыр бүгүнкү күндө 640 окуучу окуп атат. Подвалда 8 класс бар эле, подвалга азыр санэпидстанция уруксат бербей койду. Ал жерде сүрөс болуп бүтүн бар жок көчүп кеткендигине байланыштуу. Ошондой жылы бир 10 күнгө жетпестен Минобразованиядан кат келди, давай проекттерди жасагыла мектеп курушубуз керек деп. Мына ошондо биз сүйүндүк эле. Ой, айтылган сөзүң аттылган огул экен да, сразу эле болот экен деп проектти даярладык, баары жокту кылдык. Кайсы айыл дедиңиз? Жаңарык айылы. Насирдин Исановдун орто мектеп. Ошол мектептен убагында бир 4 депутат, жогорку кеңештин депутаттары, министрлер чыккан мектеп азыркы маалда эми окута турган тажрыйбалуу мугалимдер бар, бирок окутушка шарт жок. Азамат, силердин өкөң жазып алгыла. 28-жылдын сентябрына чейин бүт ушундай мектептерди тазалайын деп эдикпи, жаңырталы деп. Ошонун программанын ичине киргизгиле. Быйыл болбосо, быйыл жок да киргизген эмес да. Бул мектеп жок да, жаңарык мектеп. Эмдиги жылкыга киргизгиле дагы, в общем 28. Ассаламу алейкум, Садыр Нуркожоевич. Менин аты жөнүм Карабаев Равшанбек. Мен Тепорган айылдан болом. Равшанбек дейсизби? Равшанбек. Биз ишкербиз. Балам 8 айдан бери дейин ошто турмада жатат. Биз мына Тепорган айылыга больница, ишкерлерди бир 30-40 адамды ишкер балам иштетет. Шуну постава кылып жаткызып коюшту, азыр ошто жатат. Шуга бир жардам берсең. Эмне менен иштейт эле?
бизнес да, мына магазин құрдық, темір складтар құрдық, қазір больница құрып отырмыз. Ішкер бір 30-40 адамды іштетеді балам. Эмнеге камап койдун? Оны мына жерде әлгі енді подстава қылып, Эмне подстава? документ жасап берем деп тұрып, документті ақчап деген албарса, шуну кекенбі подстава қылып, шу қамап қойды деген, шунга жардам берсеңіз деп. Қана контор, айтыңызшы, не болды? Саламатсызбы, Садыр Нұрғожаевич, саламатсызбы, Араван район тұрғындары, ұлттық қауіпсіздік қызметінің орынбасары генерал-майор. Садыр Нұрғожаевич, бұл бойынша бұл жарандың бір тұрғындары ішкерлік қылады, торговый центрлері бар, мыйзамсыз құрылған, ал бойынша бұлар кадастрға қылып, ошол мыйзамдаштар белгіледі, взятка беріп отқан жерінде қармалған, бардығы тергөө иштери амалдары толығымен бүткөн, азыр бүгүнкү кылмыш иши тергелип бүтүп, сотко берилген. Дача взятка экен да? А курган жери документи жок куруп алышканбы? Yok документ. Курган достук айылында жайгашкан мыйзамсыз документтер. Ошо мыйзамсыз болгондо эч кандай документтери жок эле куруп алганбы? Жок. Мыйзамсыз берилген бар. Так, Азамат, сен мындай кылгын, ким экөөң диге министр, курулуш министри экөөңөр текшерип көргүлө. Кимисиники бияктыкы чынбы же тияктыкы чынбы? Мага бүгүн текшерип туруп айтасыңар. Түшүндүңөр, а? Түшүнүктүү болду. Мен муну жазып алдым, мына кемин көзөмөлүм алам. 4-cü mikrofon. Assalamu alaikum. Sadat Nurgazayevich, men Amanov Qaribek Tanovich, Çekovat Aile Hükümeti'nin turgulumun. Atım kim dediniz? Amanov Qaribek. Qaribek Mirza. Menin 12. yılı iki balama gülüş yer alış için çeşim çıkandı. Biroq yer yok. Oşoğa qarızdandık partiyalarga biz nime bolbaydı da. Şu çeşim nime üye ballarıma üye alalıydan da. Oşo. Üy salgangabı je aydo jerde otasыз? Yok. Üy kurganı. Üy kurganı. Çek. Eki balаңыз kvartirada жүрөбү азыр? Ооба. Үйлөнгөн, жайланганбы? Үйлөнгөн, эки балдар бар. Мамлекеттик ипотекалык компанияга турдубу, кезекке турду эле же турган жок? Жок, ондай жок. Шаардабы өзүнөз? Айылдабы? Чечим чыккан, жер жок деп атат. Эми жерлер боюнча мен көп эле айтып келатам, уксаңыздар керек, телевизордон айтып атам, интернеттен айтып атам. Жер бизде жылдан жылга тарып баратат. Мына биз азыр 7,5 миллионго жеттик элибиз. Кошуна Өзбекстан 40 миллионго жетти. 40 миллионго. Биз 7,5 миллионго жеттик. Жерлердин баарын убагында үлүшкө таратканда билесиз да, үлүшкө таратып, анан ФПСтин жери деп алып калганбыз, ал жерлерге биз сельхоз продукцияларын айдап атабыз азыр. Кээ бир айдалбай калганда жерлер бар. Өзүбүз биз буудай менен камсыз кыла албай атабыз бүгүнкү күндө. 40% кылабыз. Жылдан жылга азайып баратат алда. Улам жерлер азайган сайын азайып баратат. 60%ын биз Казакстан менен Өзбекстан, Россиядан сатып алып атабыз. Дагы башка тамак аштар бар, импорт кылып келип атабыз. Ошон үчүн жерди биз колдон келишинче экономдойлу деп атабыз. Мындай капталды көздөй кетпей, бийиктикке кетели деп. Азыр эми мына райондорго келип атабыз, райондорго, кичи шаарларга 5 этаж, 9 этаж, 12 этажга чейин салып берип, квартираларды берүү иштерин аткарабыз. Мына азыр мурда областтардын центринан чыга албай атсак, мына кече жакындан баштап райондорго өтө баштадык. Райондун борборунда, мына ушул Араванга как раз 17 гектар жериңер бар экен. 11 гектар жериңер бар экен, ошол жерге 3000 квартира сала тургандай тапшырманы бердим азыр мына мамлекеттик ипотекалык компания менен курулуш министрлиги жакында ишке киришет. Ушул жерге 1,5 жылдын ичинде салып бүтөбүз. Ошол жерге кезекке туруңуздар дагы, ошол жерден алыңыздар. Эми айылдарда жер жок. Мисалы менин айылымда деле жер жок. Башка мунун бул кишинин, тиги кишинин айылында деле жер жок да эми. Айдалып аткан жер бар, а жерден тамак аш алып жеп атабыз да. Анан жердин баарын эле үйгө бере берсек, кийин бир 20-30 жылдан кийин, 50 жылдан кийин ачка калабыз элдерибиз. Экинчи микрофон. Саламатсыздарбы? Мен ОСО-сонун Курут Аматова Чолпонай атын. Атыңыз ким дейсиз? Чолпонай. ОСО-сонун Курут 100 долбоор 100 ишканага киргенбиз. Менин суроом ишкерлик боюнча
Бизде Кыргызстанда мен ошо кыргыз патентке барып бир ойлоп таап патенттештирип жүргөндөн бери ушул нерселерге көп дуушар болдум. Кыргызстан элине пайдалуу нерсени ойлоп таап, дүйнө жүзүнө экспортко чыгарса боло турган идеясы өтө күчтүү бир нерсени ойлоп тапкандар эч бир мындай көңүл бурулбай, каяка барышыбызды билбей эле калып кетет экенбиз. Кана айт. Сизди биз каалагайлы азыр ошол сиздин идеяңызды карашып салып биз жардам беребиз. Экспорт жагынан дагы жана акча бөлүп берүү жагынан дагы биз даярбыз. Экспорт боюнча биз бардык эле бизнесмендерге жардам берип атабыз. Мына сухофруктуларды жөнөтүп атат, өзлөрүнүн продукцияларын жөнөтүп атат, Германияга чейин, Австрия, Парижге чейин барып атат. Жөнөтүлүп атат. Ушул жылы 100 долбоор ишканасына киргенден баштап Финанс министрлиги, экономика, айыл чарба бардык министрликтерин чалып бизден не жардам, кандай болуп атат деп ишкерлерге чоң көрсөткөн жардамыңыз үчүн чоң рахмат. Болуп көрбөгөн өзгөрүштү көрүп атабыз мына ишкерлер. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Рахмат. Тияк менен байланыш. Үчүнчү микрофон. Сунуштарын алгыла. Саламатсызбы, урматтуу президент. Мен атым Мерим, жеке ишкермин. Мен атайын сизге Ош шаарынан Келечек базарынан келип отурам. Урматтуу президент, Келечек базарын жеке көзөмөлүңүзгө алып бербесеңиз болбойт. Себеби Келечек базары коррупцияга малынып баткактан чыга албай калдык. Ассоциация башчысы Альберт мырза, подрядчиктер жана лидерлер биригип алып, карапайым калктын канын ичип бүтүштү. Мисалы, мен жеке ишкер катары буга чейин соода тармагында мына 3 жылдан бери эмгектенем. Патент дедиңиздер, патентти да алдым. ККМ дедиңиздер, ККМди да алдым. Эски Келечек базарын снос кылып атканда Жеңишбек Токторбаевичтин сөзү бар. Жаңы Келечек базарыңыздардан ар бириңиздер Ак буранын үстүндөгү базар беле? Жок. Же башка? Жок, жанагы Башнянын жанындагы. Жаңы Келечек базарынан сиздер бардыгыңыздар өзүңүздөрдүн мыйзамдуу орундуктарыңыздарды аласыздар деген. Бирок бүгүнкү күндө тилекке каршы Альберт мырза, подрядчиктер, лидерлер биригип алып, чоң атасынан калган баягы казнасында эле каалагандай калчап, каалаганына берип, каалаганына бербей атат. Мен мисалы өзүм 3 местага первоначалкасын 30%-ин төккөнмүн. Бирок ушул убакка чейин менин мыйзамдуу орундуктарымды сатып жиберишкен. Булар башка жарандарга сен кечиктиң талон алып аткан убагында сен кечиктиң деген жүйө менен ушул убакка чейин менин мыйзамдуу орундуктарымды бербей келишет. Мындан сырткары Альберт мырза, подрядчиктер жана лидерлер биригип алып, азыркы учурда Альберт мырзанын атында 70 места орундук бар экен. Карапайым калк жана первоначалкасын төлөй албай калган адамдардын орундуктарын булар присвоили. Жеке менчикке алышкандагы ар бир местадан булар 10 000 доллардан пайда көрүп атышат. Келечек базарында иштеген ишкерлерге 5 000 доллардан сатып алганбыз. А булар сырттан келген инсандарга 15 000 доллардан сатып алып атышат. Эми элестетиңиз. Азыркы учурда Альберт мырзанын атында 70 орундук бар. Менин колумда по факту документи боюнча Ал ошо базар башчысыбы? Базар башчысы эмес, ассоциация башчысы. Биз Келечек базары олку-солку болуп турганда ассоциация түзгөнбүз. Түшүнүктүү. Так, өкүлчүлүк. Прокуратура менен биргеликте, областтык прокуратура менен городду да подключать эткиле. Биргеликте бу Мерим айымдын айтканынын баарын изилдеп чыгып турган мага эртең далашт эткилечи. Усманов мырзалы, Чекебат айыл өкмөтүнөн, урматтуу президент, биздин көйгөйүбүз Жаркыштак айылыбыз эң чеке границада жайгашкан. Анда суга суу менен камсыз болуу өтө өркүнчтүү болуп жатат. Ошондуктан биз Бактияр насосуну 2025-жылда башталат деп айыл чарба министри айтып кеткен эле. Ошондуктан азыркыга чейин 500 гектар жерде суга суу менен камсыз болуп жатат. Ошондуктан азыр керек шуну азыркыга чейин башталган жок. Так, суу чарба министри эмнеге болду? Бардык акчалар өттү деген. Мен такта биринчи, Садыр Кожоевич. Бияка келип атканда мен такта биринчи дейм, азыр чыкканча жообун берип коеюн. Себеби белки биз БДЛдин ичиндеги маселенин жагасы маселе, мен чыгып айтып коеюн. Рухсат берсеңиз. Бул ишиге жолугасыз министрге. Баарын айтып бересиз, кайсы жерде турат, кайсы жерде, местасын айтып бересиз. Бопту. Дарегин. Ошондон Фергана каналы өткөн, бияка hiç ilancı yok da suğa açtık. Çoğuluştan keyin jolup ministriге айтып бересиz бар. Экинчи маселебиз бар. Маалымат берип коесуз. Рахмат. Биринчи микрофон. Садыр Нуркожоевич,
Hoş gelipsiz Batırı Köp Aravan rayonuna. Men 3-cü kurultaydın delegatı Altıbayev Üsönbay Aytıbayeviç. Men delegat bolup barganda sizge bir 4 masale menen kayrılganım, bирок бирөө дагы аткарылбай атат. Биринчиси, биздин Керметов бүгүн мектепти ачып келдиңиз, рахмат. Ошол айылга 10 бөлмөлүү детский больница, 10 бөлмөлүү роддом сураган, сиз айткан, ошондо кыргыздын санын көбөйтөбүз биз деп күлтүргөн сизди. Анан бизге Роддом дейсизби? Роддом. Биз канча адам жашайсыздар? Биз 12 000 калк жашайт. Керметов айыл өкүмүндө. Түтүн 4 миңге жакын түтүн жашайт. Анан Ош областынан 17 километр, Араван районунан центрден 25 километр, 30 километр алыста жашайбыз. Биздин келиндерибиз төрөйүн деп калса, Ошко барсак албайсыздар, Араванга карайсыңар деп. Араванга алып келсек, Тепе-Коргонго жөнөтүп берет. Биягы Маңгыт айыл өкмүнтүнө жөнөтөт. Балдарыбыз ооруп калса, неберелерибиз ооруп калса да куду ушундай. Араванда канча орундук неме бар? Саламаттык сактоо министрлигине кат жазганбыз. Канча роддом бар? Араванда центрдин өзүндө 33 орундук роддом бар. Экинчиси Төмөйүндө 1 орундук роддом бар. Төмөйүндүн жашоочулары 20 000. Биринчи кварталда ал жакта 6 000 төрөт болгондагы 91 000 ар бир төрөткө. А бул Керметов айылы болсо 12 000. 12 000 жашоочуга 10 роддом куруу рациональный эмес да. 10 месталык куруубу? Анда бу бияктыканда толуп кетип атабы? Биякка канча 30 месталык дейсизби? Жок, бул жакта 33 места толуп кетти. 33 места. Бул 17 километрлик аралыкта кыйналып калып атабыз деген. Биздин сөзүбүз, бизден жакыныраак Маңгыт айыл өкмөтүндө роддом бар, детский больница бар. Не біз 25-30 километр алыста жашаган Керметов айыл өкмүндөн курулбайт? Маңгыт айылында 15 орундук детский, ал жерде роддом эмес, детский менен терапия бар. 10 детский, 6 терапия. Азыр токтосоңуз, азыр бул жердеки апалар, аялдар айтсынчы, кыздар. Бул жер толуп кетип 30 мындай ошентип аткан жокпу Араван райцентрдыкы? Толуп кетип орун жок болуп калабы? Бул жер толуп кетет, мисалы төрөткө келсе 30 места тең занят, биздерге места жок деген моменттер барбы ушундай? А министрдин айтымы баягы айылга эле роддом сала бериш бизге мамлекетке пайда эмес деп атпайбы деге? Жок, бул Керметов айылда. Азыр токтоп туруңуз ошол. Бизде деле менин айылым мисалы 30 километр райборбордон алыс турат. Биздикинин бардыгы райборборго келип эле төрөйт. Мен деле ошо райборбордон төрөлгөнмүн. Бүгүнкү күнгө чейин деле биздин айылыбызда мисалы роддом жок. Айылыбызда ошол 3 айыл мындай жакын турабыз, бир айыл өкмөт болуп жакын турабыз. Где-то 20 000ге жакын калкы бар, үчөөнүн биригип. Анан сиз ар бир айылга бирден роддом салып бер дегендей болуп калып атат да. Биз бул жердин роддомун кеңейтип берсек болот экен. Туурабы, ошондой болобу? Ошондо бизге мамлекетке мындай неме болбойт, күч келбейт. Роддом боюнча бул жерде мен өзүм да кече текшерилгем. Роддом койкалары жетиштүү жок. Бул жердикиби? Маселе бул жердеги роддомдо эгер оор төрөттөр болсо Ошко жөнөтүшөт. Ошол маселе. Төрөт оор болсобу? Жок, бир айтып атпайбы, биткон болуп калат деп. Орун жок болуп калат, анан ошондон Ошко жөнөтөт деп атпайбы? Калк айтса калп айтпайт дейт. Дагы бир 20 орундукту куруп берип коелу жанына. Дагы бир өзүнчө имарат кылып туруп. Негизи Араван больницасынын өзүнүн 20-жылы бул араптар куруп беришкен. Калган зданиялары да мындай 57-60-жылы курулган зданияларда эгер бир гана төрөт эмес, анда толук эле бир больница курулган тууралуу 200 орун. Анын ичинде төрөтү да бар, Хорошо, анда курулуш министрлиги давайте киргизгиле анда. Жалпы Араванын саны канча эле? 150 000. 150 000 экен, Давайте анда бир эме кылып берели анда болду. Бир больница салып берели. Түшүндүң да, киргиз өзүңө сен. Быйыл Аксакал регламент боюнча экилемиздин менен күзгө чейин бүтүп бергедей болду. Ассаламу алейкум. Садын Нургая Севряздым.
Sizin şu Aravan yurtuna gelip basan kadamlarınız Tömoyun ayıl hükümetinin yerini daha bassa dep tileybiz, Allah'tan sorayız. Ben aytayın degenim birinci. Ben Tömoyundan bolamın, atım Abdülkadir Hacı. Yaşım 1,80 geçip kaldım. Oşol ben aytay degenim özümün göy emez. Nayman Susaqtağıçının bizge Tömoyunga su gelet. Su meselesi bu yılkı yıl oğur. Nayman Susaqtağıçında su az. Uşul meselelerde bir özünüz bir tekşörük alıp, kolda alıp, buna İsfayram taktek kanalın kuruş boyunca murun proyektler bolğan. Oşol proyektlerden ben dağı katışkamın. Oşol kanalı kurup, Nayman'a su koymay sayın Nayman könünde su göğübet. Şu İsfayram taktek kanalın bir kolga alıp verin. İkinci mesele buna ben bir hafta olup kaldı, bir işlermenen şu administrasiya bir yerdeki iştegen derge barıp yoluktum. Öte ziyenim keydi. Sizge uşunda boğurmasıydı. Nege? Bütün iştegen şu hükümetin işkanalarındaki iştegenler köpçülüğü korrupsiyenler oldu. Şu bir nese öyle kişine bir nese algısı gelip durat eken. Oşa doğru mu? Cana doğru. Gönüp kalgan da 30 yıldan beri. Bir nese algısı gelip durat eken. Şu yaşa gelip şu yaman zihnim ki şunday adam ilan gelet eken. Biz Kırgızlar uşuğa barıp kaldık mı de yaman oldu. Атын атасаңыз болобу ошол? Атын атап коюңуз. Жок, эми атабайм, атаганда. Кайсыл администрация дедиңиз, кайсы айыл өкмөт? Бардык эле. Айыл өкмөттүн эле атын атап коюңуз, же акимчилик? 60% şu немелер бар. Бардык. Өзүңүз текшерсеңиз болот. Эми бар, андайлардын баарын четинен кармап атабыз, бирок баары бир деле токтолбойт экен. Мен ойлойм да, баягы камалгандан кийин ушундан диги баягындай мисал алып, баягы үлгү алып, бул камалып кетти, кокуй мен камалып калбайын деп, мунун ордуна келген киши таза иштейт болуш керек десем, 1 жыл 2 жыл өтүп эле дагы эле ошол иш менен беркиси да камалып кетет да, ушундай да. Пендечилик деген ушундай экен да. Болса, сизден сураныз, şu Tömoyun yeri, şu yerde barıp surayız, kol çababız. Bir Tömoyun yerini barıp, kutlu kadamlarınızı koyup Tömoyun'u bir görüp getin. Sultan İbrahim gelgen o vagında. Tömoyun 25.000 gektar yer. Oşonun 3.000 gektarın kana özdeştirip atabız. Oşonca yerde özdeştirse bolot. Biz manawa Toğlu, Kocakelen, Kisalay, oşu aktardan göçürme bolup 37-41 yılları. Gelip oturup, ölgönüz ölüp, kalganız kalgan elimiz. Makul, men vakıtta barıp ketken hareket kılayım. Dördüncü mikrofon. Саламатсыздар, урматтуу коноктор, саламатсызбы, урматтуу президент. Биринчи эле айтып өтчү нерсе, атыңарды айтып койгулачы. Биринчи атыңарды айтып койсоңор. Кечирим сурайм. Атым Козубаев Мелис, Достук айыл өкмөтүнүн Жаңы Арабан айылынан келип отурам. Кош келипсиңер Арабанга. Биринчи эле райондун сизден суранып кетчү нерсеси, Арабан районундагы жашоочуларды сагындырбастан тез келип турсаңыз. Себеби сизди келет деп 2 жумадан бери Арабанда bir радикалдуу өзгөрүү болду. Көп нерселериң болду. 2 жумадан бери. Өмүрүндө акталбаган, өмүрүндө краскаланбаган жерлер краскаланып 2 күндөн бери көрүп атабыз. Чоң рахмат. Негизги айтчу нерсе, жергиликтүү бийлик дагы деле ошол илгеркеле адап берер экен да, андасын. Бирөө келет дегенде жанталаш тазалап коюп, мындай да жата берет экен деп. Күндө тазалап туруш керек, күндө керек болсо. Урматтуу президент, эгер мүмкүнчүлүк болсо бир эле Арабанга эмес, башка райондорго ham bir 2 жылда, 1 жылда убактыңызга карап келип турсаңыз. Себеби бул өтө керектүү нерсе. Область боюнча 5 районго барам. Рахмат. 15-16-сына чейин Ошто жүрөм мен. Рахмат. Негизги айта турган нерсе, биз Жаңы Арабан айылынын тургундары сизге келип турушубуздун себеби, биз суу сурап, же асфальт басып бериң, же столбадан электр энергия тартып бериң деп келбедик.
Биз Кыргызстандын келечеги болгон, Кыргызстандын жаштары, өз айылыбыздын жаштарынын келечегине балта чабылып атканын көзүбүз менен көрүп, чыдабай келип отурабыз ушул жерде. Мектеп айылыбызга 60-70, 73-же 74-жылы 25-30 орунду бала бакча курулган. 2026-жылы такыр сынып нормаларына туура келбесе дагы ошол бала бакчада элдин ашар жолу менен бир аз кошумча бөлмөлөр кошулду. 2026-жылы 70-жылы курулган сынып нормасында курулган 30 орунду садикте 310 окуучу окуп жатат. Бул биздин жаштарыбызды, биз өзүбүздүн айылдагы жаштарды көрүп өкүнүп атабыз. Алардын келечегине балта чабылып атат. Мейли эгер толук кандуу 11-класска чейин окуса макул, алар 9-класска чейин окуп, 11-класска чейин окубай атат. Кийинки айыл менен аралык 5-6 километрди түзөт. Көпчүлүк колунда барлар мүмкүнчүлүгү канча кожолук бар? 400 кожолук бар. 400дөн ашып кетти азыр. 11 класстык, 12 класстык мектеп жок бу айылыңда? Давайте неме кылгыла, срочно 12 класска чейин өткөзгүлө. 400 кожолук болсо, ал жерде уже мүмкүн аны. Эгер 100-150 кожолук болсо, анда түшүнсөк болот эле. Ооба, биз Курулуш министрлигине, финансы министрлигине кайрылып жолдогонбуз. Бул жерден толук кандуу билим берүүгө шарт түзүш керек деп. Анан сиздин тапшырмаңызды аткарабыз. Быйыл эми аркы берки кылганча кеч болуп кетти, үлгүрбөйсүңөр. Кийинки жылы окуу жылы сентябрда башталат, Кийинки жылы толук кандуу мектеп кылып өткөргүлө. Түшүндүңөр, Макул. Биринчи микрофон. Садыр Нургозоевич. Мен ошо Араванда чыкканыңыз деле Домбыйта бар. Мына жерде. Ошо Домбыйтаны 90 канчанчы жылдары коллективи, мен анда иштебейт элем, ал Домбыйтаны билбейм. 53 адам приватташтырышкан. Закон боюнча. Анан 53 адамдан мен сатып алганмын 6 сотыгын. Жанында мусор турган жерде. 6 сотык жерде сатып алып, ал жерге үй курайын дедим эле. Анан чоңураак кылып туруп, детсад аштым, Трикота деген. Эми правительство айтып атты, мына ол мектеп, детсад кем деп. А мен ошол жерге детсад курдум. Курган менен кийин мынабы эми ачыгын айта берейин, Ташиевдин командасы там эсенбулар, прокуратура, жер адистери ошо жерди жер чоң эмес, меники 6 сотык. Алардыкы бир гектарга да жетпейт Домбыйта. 53 адамдыкы. Алардан сатып алган. Кызыл китепти алышып, вообще государствого алып кетти. Бул план үчүн кылды окшойт деп ойлоп атам. Мына биз жерди алып алдык, анан мындай кылдык дегенчи правительствонун астында. Бул туура эмес деп ойлоймун. Бул биринчи вопросум. Экинчиси, анан мен бул детсад невыгодный. Эми Ош менен Бишкекте өзүңөр билесиңер, 15 миңден 25 миңге чейин төлөйт. Ар бир ата-эне коммерческий. Немеде Араванда 6-6,5 миң алабыз. И то 100 адамга, балага расчет кылынган 30-40 баладан ашпайт. Эмир бул районный центрда 6-6,5-дан ассаң уже баланы алып келди да, алып келишпейт. Эми бул жерде азыр сиз канализация немени айттыңыз, сууну. Бирок газ маселеси да начар экен. Аравандачы. Газ маселеси мына Өзбекстан жаныбызда. Газды эмне деген Газпром? Сиз депутат учуруңузда 1 сомго сатылды деп чыркырап. Биз Кыргызстанга жеткизебиз деп обещать кылышкан. Кыйкырышып, Газпромго сатып атканда. Азыр Араван боюнча бир да газ жок. Неме 1 сомго саткан Газпромубуз 7 сом эмес, 28 сом болуп кетти газ. Бул даже Араванда жок. Бул экинчи маселе. Эми мен 3 жолу мына айыл өкмөт өзгөрдү. Мен 4 жыл болду ачканыма, 15 жыл болду мен сатып алганыма. Кызыл китепти жок кылып коюшту 6 сотык. Мен даже Кыргызстанда 75ке чыксам, 75 жылдан бери жер үлүшүм да жок. Домбыта өзү турабы мында имараты, же ал дагы жок болуп кеткенби? Домбыта турат. Мен салган детсадда турат. Участогунан алгансыз, Ошонун участогунан жолу бош жерди алып мусор баскан. Билишет бардыгы мына ол ушул жердегилер, аравандыктар билет мына Домбытанын аркасы. Жалпы канча сотук эле ал Домбыттын территориясы? Территориясы 1 гектарга жетпеген жер. Ошонун 6 сотугун мен сатып алганмын. Үй салайын деп. Анан детсад. Бирок садик кылып, детсад бала бакча кылып иштеп атасыз. Азыр иштеп атабы? Иштеп атат. Бирок айтып атпаймынбы? Аны дагы ошо мына команда
тартып алып. Айткылачы прокуратура ГКМБ кайра кайтарылып алып койду эле жагандай. Мамлекетке алынды эле домбут жагандай. Садыр Нуркожоевич, бул боюнча ГКМБ иш алып барган эмес, кылмыш ишин биз козгогон. Прокуратура бардыңар эле. Берчи прокуратура. Саламатсыз, Садыр Нуркожоевич, мында карап көрөлү. Прокуратурадан добарыс келтирилсе керек, сот субъекттери осы добарыс бардыңар келтирип. Сот субъектилерди кайра кайтаруу боюнча иштешкен. Эми мындай кылалы. Бу киши эгерде бир башка бир коммерциялык же болбосо үй салып алган болсо мейли эле, эми бала бакча салып алып иштетип атса тийбегиле ага. Аны домбутты кайтарган учурда дагы бул кишинин немесин алты сотугун узаконить этип бергиле. Раз бала бакча кылып иштетип аткандан тийбеш керек. Саламатсыз, урматтуу Садыр Нуркожоевич, жана ушул чогулуштун катышуулары. Мен Араван район Достук айыл өкмөтүнүн Төлөгөн айылдык кеңешинин депутатымын. Мен 3 көйгөй маселе менен сунуш катарында келдим. Биринчи атыңарды айткыла. Биринчи эле атыңызды айтып эле баштаңызчы. Кочиев Кыялбек. Кыялбек. Аты эле айтсаңар жетет. Мында бизде мурдагы Маңгыт айыл өкмөтү ротация менен азыр Достук айыл өкмөтү кошулуп, Достук айыл өкмөтү болуп кошулду да. Ошо кошулгандан кийин биз жака кандай десем, мындай ротациянын эмес результаты болбой атат да. Бул биринчи маселе. Анан экинчи маселебиз ошо биздин Төлөгөн айылында жогору жакта 1,5 миң гектар кайракы жерибиз бар. Ошонун 1955-жылы Сайыз малында мурдагы жаңы жол колхозуна арендага берилген. Ошол малда баягы арендасынын налогун төлөй албай калып, ошол айылга арендага берилген дагы көп мөөнөттүн эми. Ал 49 жылга берилет экен. 2020-жылы сурогу бүтүптүр. Ошол кайтарылбай атат да. Ошол жер кайтарылып калса биздин айылдын жер маселеси, чек маселеси чечилип калат эле. Бул адырда кайракы жерлер, таштак жерлер. Сиз жазып алыңыз да муну карап коюңуз. Анан экинчи маселе ошол эле биздин айылда 36-жылы салынган маданият үйүбүз бар. Азыр кароосуз калган. Азыр жаңы кинолор келип атат, биздин айылдагылар көрө албай атат да. Ошол маданият үйүнө карап берсе. Курулуш министрлиги. Бул 2 жылдан бери, 3 жылдан бери курултайга барат. Көлөмүн анан кайра жаңыла турган болсо канча сумма кетет экен ошого. Анан биздин Достук айыл өкмөтүнө коюшулгандан кийин биздин мурдагы Маңгыт айыл өкмөтү тартыш акча маселени тартыш, айылыбызда суу маселеси бар. Азыр жол асфальттар бүт начар да. Анан бюджет маселеси бай айыл өкмөтү деп эсептелет өзү республикадачы. Бирок былтыркы жылдын эсебинен семен заводдон 56 миллион акча төгүлбөй калды дагы. Былтыркы пландаштырган иштерибиз көбү бүтпөй калды да. Ошого мен ушул айылдын 15 миң адам жашайт, ошо мурдагы Маңгыт. Ондунан бул кичине акча маселесинен ушу биздин Достук айыл өкмөтүнө көңүл буруп коюшуңузду суранат элем да. Рахмат. Үчүнчү микрофон. Аз мен буга чейинки жанагы бала бакча иштеткен эжеге бир эсиме түшүп калганда айтып коеюн. Жалпы эле кыргызстандыктарга тиешелүү. Кимде ким бала бакча курам, мектеп курам деген болсо жеке биз жерлерди бекер берип атабыз. Райондордун центрларына, райондордун борборлоруна, кичи шаарларга и областтардын борборлоруна, Бишкек, Ошко. Мына Бишкекте, Ошто берип атабыз биз. Бекер беребиз да. 1 гектар, 2 гектарга чейин мектеп менен бала бакчанын көлөмүнө жараша. Анткени биз мектептерди салып кубалап жете албай атабыз да. Жылда төрөлгөн балдарыбыз, анан бала бакчага барган, мектепке барган балдарыбыз көбөйүп атат да. Жылына мамлекет 20-30 мектеп, 50-60 мектептен салышыбыз керек болот. Ошон үчүн жеке жактарды дагы жардамга чакырып атабыз. Биз жерди бекер беребиз. Мына жеке менчик бала бакча, жеке менчик мектеп аш деп. Ошон үчүн сиздерге маалымат катары. Ошко, Оштун өзүнө. Бала бакча мектеп салам деп, Давайте отказ кылбагыла, срочно деген жер таап бергиле. Кайсыл мектепте жанагы азыр 40ка чейин бала, 45ке чейин окуп атпайбы? Биз ошону ошол райондордо, жетишпеген райондордон жер таап туруп бергиле да. 50 сотук болобу, 1 гектар болобу бергиле, салсын, жеке менчик кылып окута берсин. Балдарды бала бакчага алсын, мектепке окутсун балдар. Отказ кылбайт. Мына отказ кылбайт, биз берип атабыз мына. Түшүндүңүз, көзөмөлгө алгыла мына. Үчүнчү микрофон. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, мен Ош шаарынын тургуну кечээ немеге жетишпей калдым, түрмөгө жетип. Урайымова Жээнбө. Мен ошо өзүмдүн жеке неме менен келдим сизге. Мен ошо Кара суу базарында иштеп, Кушпакова Лайли деген сүткөргө алданып калганмын.
Al mıyzamsız uyumda alıp koydu. Hazır talada uyum yok sürem. Kim degen deysiz? Kuşbakla Layla Şamşidin'le buna. Kim Kuşbakla Layla. Layla? Kuşbakova Layla. Prosentçi, hazır dile prosent akça veret. O 20 yıldan beri bilevizden prosent akça vergen. Kança adamlar üylerini aldırıp, kança adamlar üy bülesinden ajırashıp, kantilerini algan şunday adam. Hazır dile prosentke akça verip türet. Ötkönde yanvarda sütkörlerin boyunca nime çıkkanda 6-9 arız yazdık Esenbağ'a. Жазсақ, эсенбі прокуратураға өткөрүп бериптир. Прокуратура карасын да болгон да болуш. Карасын немесин өткөрүп берген экен, үчөөбүз менен соттошкон бул. Арзангандардан. Түшүнүктүү. Азырындагыла. Серген неме жок дейди. Мен үйүм мындай кылыңыз азыр. Улуттук коопсуздук менен ички иштер министрлиги. Мен силерге тапшырма бергем, мошенничество боюнча түшкөн арыздардын баарын карап, адилеттүүлүктү ордуна келтирип, эки тарап болгон болсо, карыз болсо алып берип, алдап кеткен болсо кайтартып берип, ушундай кылгыла да. Түшүндүңүздөр, мурда бул ишти каралар жасачу, билесиздер, чорныйлар деп коебуз, криминальный мир деп. Барып туруп арызданса, бир күндө алып берчү дагы экинчи тарабына минип алчу. Сен жарымын мага бересиң деп, анан дагы муну бер, дагы тигини бер деп отуруп, алып бергенден артыгын чыгарып ийчү. Анан биз бүгүнкү күндө андайлар жок, мындан ары болбойт дагы, ага биз аябай катуу карайбыз, криминальный мирдин жок болушуна. Ошондуктан мынакей ички иштер министри менен улуттук коопсуздук кызматы мына прокуратура дагы билет, мен айтканмын тиги баш прокурорго. Мошенничество менен түскөн арыздарды, баягы карыз бири-биринен, андайлар аябай көп болуп атпайбы азыр? Алып алат, бербей кетет, же болбосо анан распискасы жок, анан мындай деп доказать этет. Баягы эки жакта отургузгула дагы уксаңар эле белгилүү болот. Мына монтип уксаңар эле белгилүү болот да, кимиси күнөөлүү, чынбы? Бияка берип кой деп алып берип койгула. Бербейби, эгерден шунчалык бир жанагындай зөөкүрлөнүп, нахалдана турган болсо алып барып коюп койгула. Анан жакындары чуркап жүрүп эле берет. Андай случайлар көп болду. Миң деп саналат андай бүгүнкү күнгө чейин. Түшүндүңөр, Бияка кайрыласыздар азыр чыккандан кийин. Болуп, мен дагы сөзүм бар. Дагы козготосуз азыр бияка чыгып туруп, эгерде алып бербей аткан болсоңуз. Аны актап ийди. Анын үстүнө бул жерде 4-чү. Карагыла, мына иш козгоп анан эме кылып турган, кайра жаап койгон ал туура эмес да. Жороев Хабибулла Шайлоевич. Хабибулла да? Район центрден 150-200 километр алыстыкта жашайбыз. Биздин биринчи көйгөй айылыбызда бир мектеп бар, бирден 4ке чейин башталгыч мектеп бар да. Ол Арис программасы боюнча салынган мектеп. Онун ичинде печке ортодо курулган, үстүдө шипырлар пакса менен бүткөн. Үстүдө шипырлар жарылган, тамчы өтөт, кышында түтөйт, балдар окушко мүмкүнчүлүк жок да. Даже азыркы мезгилде светам жок ошо мектепте. Вообще курулган, светам тартылган эмес. Биз ошо райондон алыс жайгашкандыктан өтө бизге кайсы айыл дедиңиз, айылдын аты? Кичалай, Акбуран башына. Кичалай. Кичалай айылы. Азыр бизге бир карыш кар жаады 20 сантиметр кече жемеде. 6 ай кыш болот, 7 ай кыш болот бизде. Şu eski mekteplerden bарын жазып алгыла ким азамат. Жазып алган, анан 28ге чейин вообще мындай мектептер болбош керек да. Бүт жаңы чыкты. Мектеп ошо Дүшөн мектеби дейт илгеркте. Ортодо печке бар, түтө. Болду, жазып алдык. Метрде балдарды ташыйт да. Ошого 5 арча компаниясы бар. Ошолор жол тар, бир бусигибиз бар, кичи автобус балдарды ташый турган. Унун эскилиги жеткен. Күндү оңдойбуз, болбойт, балдар 10 километр катташ өтө кыйын да. Şu мүмкүнчүлүк болсо бир бусик берсеңиз, шуга бир жардам кылып. Кичи автобус. Так, кичи автобус. Немеден келгендер барбы? Автобустардан калганбы жанакы? Калган жок, а? Так, анда азамат. Жүздөн баарын таратып бергенбиз ушундай айылдарга. Калбай калды. Сен жазып кой, мен унутуп калбайын, эстетип коесуң. Мен өзүмө да жазып алдым. Бир автобус алып жибербейли, кичи автобус. Балдар такан бусик. Дыйканчылык болбойт. Только мал чарбасында кичине. Hiç мектептеги адамдар ишеп пенсия алат, аны башкалар иш боло ала албайбыз. Анан бизге айыл чарба өндүрүшү бизде топоз болот да. Шуга бир жеңилдетилген кредиттерден берсеңиз. Атынлы угабыз иш ала албайбыз да. Бизде дыйканчылык. Айыл чарба министри канча процент менен берип атасыңар силер? 6%-дан берип атабыз, анан жаңы эле 3%-ден сиз колдоп бердиңиз, 500 миллион ажыратып бердиңиз. 3%га түшүргүлө 3%га бериле. Дыйкандарга, фермерлерге 3% менен, 6 эмес.
Жарайт. Бияка министрге кайрыласыз. Автобусуңузду чечип беребиз. Мен bir автобус жиберип ийемин балдарды ташыганга. Birinci mikrofon. Urmatlı turgunlar. Suronu kıskarak berseniz elini görök da bunday. Başkalar da sıydaylı. Urmatlı Sadır Nurgojoyevич. Men ошол жана айтылган алыскы кичи айылдан болом. Биз мына райондон 138 километр. Фамилиям Айдаров Кулов Асылбек Карбекович. Азыркы учурда айыл башчы болуп иштейм. Райондон 138 километр алыста турабыз. Толуу аймак болгондуктан деңиз деңгээлден 1370 метр биктик турабыз. Жанагыдай мал чарба, дыйканчылык менен электенебиз. Анан бизде мына көмүр кендер чыккан. Билесиз. Bir kança mayda kömür kendileri var, ana 5'erçe kömür kendi var. Şu jaktan tınımsız günü tünü 150'de kovapta maşınlar kömür taşıyıp çam meselesi kıynadı bizdeçe. Oşağa Nokat rayonu elleri daha var bizdeçe. Bizim nemede Kelmet Aravan rayonundan başka Nokat rayonu elleri daha bilesizler. Bu bizden joğoruzda jaygaşkan Batken oblasının Kadamcay rayonuna karıştı, Beşarca kömürü. Çapadan çalgı dizinin ayılarını aralap, oğur yük taşı, koy ülgüsündeki maşınlar günü tünü 150'de maşın yük taşıydı. Uşul maşınlar tınımsız kattagan ayından joldun abalı keskin açarlap, joldun kötörülgen çaң büt ayıldı kaptap, çaңdın ayından gün ötken sayın kalk arasında arkanday oğru payda bolup, jaş balдар, karı kartаңдар, koş boylu ayaldarga jaşoo мүмкүнчүлүгү кыйын болуп атат. Жолубуз талапка жооп бербейт. Бизде мал чарба дыйканчылыгы анан дыйканчылык менен алектенебиз. Эккен эгиндерибиз болбойт атат. Картошка эгебиз, баягы чаңдын айынан картошка жакшы болбойт атат. Анан Акбура дарыясынын баш аты бизден келет. Папа суу сакташына келип куят да. Чаңдын айынан мөңгүлөр эрип, Акбура дарыясы кескин азайды. Акбура дарыясына эки жагына Жашыл болуп өскөн кайың тал бактарактар жылдан жылга курап баратат. Элдин демилгеси менен бир канча аракеттер жасалып, 1,5 километр асфальт төшөлүп. Жолдорго асфальттарды эме силердикине да жетебиз кезек келет ага. Биз азыр биринчи стратегиялык маанидеги жолдорду, эл аралык жолдорду, анан эки райондорду бириктирген жолдорду жасап баратабыз. Силердин жолдорго деле бир эмдиги жылы, аркы жылдары жетип калабыз. Айылдын жолу экен да, айылдын арасындагы жолдорго жетебиз. Мына көрүп атасыңар да Бишкек боюнча мурда эң көп асфальт басканы бир жылда, бир жайда, марттан баштап октябрга чейин. Бир 170 километр, 200 километрге басчу экен мурда. Биз былтыр 1,5 миң километрге бастык. Быйыл дагы 1,5 миңден кем болбойт, барбы жол министри? Туура. Быйыл да 1,5 миң километрден. Ошентип жүрүп отуруп, где-то бир 40 миң километр жолубуз бар биздин республика боюнча, айылдардын арасын кошуп алганда. Ошонун баарына жетебиз. Ал жолдорду, мектептерди мен айтпадым беми. Биринчи приоритетибиз ошо жол менен мектеп биздики. Карайбыз. Немеңер барбы? Мини футбольный полаңар барбы, жокпу? Силердин айылга Кудай буйрса бир эмдиги жылдарды жетип калат. Бир мини футбольный эме болот силерде. Ар бир айылга салып келтабыз республика боюнча. Мен бир гана суроо боюнча келдим. 1737 жылдан бери сакталып келген Кыргыздын тарыхый нерселерини биз уламыштап, бирибизден бирибизге өткөрүп, ал сизге качан Кыргыздан жакшы хан койгонда алып барып бергин деген ошо сурооду аткарганы келдим. Мен сизге ошо китеп тапшырганы. Бул китептин ичинде Кыргыздын негизги тамгалары бар. Мынабы кийиз менен шырдак окулат. Eskiden kalgan bu kitapta. Oşo tamgаны тикелеп туруп, элибизге азыр эң көйгөйлүү нерсе кыргыз тилине өнүктүрүүдү болуп турат. Ошого мен эми жетип хан келди dedi келдим. Келип алышын сизге тапшырып койсом, сиз мунун ичинде жанагы биздин математикалык эсеп белгилерди мына Бишкекте академияда Сапарбай Закиров менен Каратаев менен сураган эле. Мен ага бара албадым. Şonun için özü aksakallar etkende Kırgız'ın hanı kelgende beresin dedim. Bana sizge tapşırgana geldim. Geliniz, ap geliniz. Özün ver koy. Ciğer koy özün.
сақталып немелерін қаңбақып шығарту. Өзі негізі мына жерде бүт бары қаңбалы алфавиттерде мынау осы қырғыз тарқаған немелер тарихы қаншаға қолына ішінде даяр. Бұл 1738 жылдан бері сақталып келді. Мен сізге тапсырдым. Мақұл. Рахмат чоң рахмат. Алла разы болсын. Рахмат. Üçüncü mikrofon. Саламатсыз ба, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Мен Төмөн айыл өкмөтүнүн тургуну Эргешев Нарбай боломун. Урматтуу президент, сизге бизде мурдадагылар айтышты, биздин Төмөн айыл өкмөтү негизинен суу менен, дыйканчылык менен пайдаланып иштейбиз. Дыйканчылыкка өзүңүздөр жакшы билесиздер, дыйканчылыктын башаты суу менен. Биз ушул өтө суудан кыйын оор абалдабыз. Анан дренаждан суу ичебиз, дренаждын дагы суусу сал кымбатыраак болуп атат. Ушуну бир сугат жер үчүн эгер мыйзам көтөрсө, сугат жерлерге дренаждын суудан суу ичкен дыйкандарга бир караштырып берсеңиз. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, биздин Төмөн айыл өкмөтү районунун аралыгынан район центринен 70 километр алыста турабыз. Келгенде же Ош менен келебиз, же Улуу Тоо менен каттайбыз, жол жаман. Сизге курултайда дагы бир биздин немелер жеткизишкен эле. Ушул жолду дагы бир биз каттай турган кылып кара берсеңиз, ушул немеле 70 километр болсо керек, ушул жазып ал. Район центриге келиш үчүн эң азында 3 саат жооп берип койду. 3 саат убакыт кетет. Аз жооп берет сизге министр. Бере бер жооп. Саламатсыздарбы, Араван Төмөн жолу 40 чакырым, быйыл башталат, 1-2 жылда бөлүп бүтүрөбүз жолду. Assalamu alaykum жамаат. Мен Орманов Кошокбаймын, Керментау айыл өкмөтүнөн. Менин үлүшүмүн токтому жок болуп атат. Архивде де жок. Колуңузда документиңиз барбы? Үлүш жери ушуну Үлүш жеримин чек бар жок, налог, сосмон бар жок төлөнгөн. Архивден да эчтеке чыкпады. Үлүш жериңизге көк китеп алдыңыз беле 90-жылда? Жок, алган эмесмин. Аны албасаңыз жок болот архивде. Ошону кимге кайрылсак, кандай кылабыз? Архивден. Ал жерди иштетип атасызбы өзүңүз же вообще жок? Иштетип атам. Өзүңүз иштетип атасыз, бирок документи жок. Документ керек экен, токтом жок болуп атат. Көз рекстр отказ кылды. Сиз 90-жылдан бери жер бөлүштүргөндөн бери, үлүш жер бөлүштүргөндөн иштетип келесиз, 96-жылы берилген экен. Билбарга. Болду, ошондон бери иштетип келатса өзү, восстановить этип бергиле дагы, кылып бергиле дагы. Жок болсо жасап бергиле. Эгер өзү ошончо жылдан бери үлүш жер катары иштетип келаткан болсо. Рекстрден отказ кылды, сотко барды, сот рекстр карайт дейт, ушуну чечип берсеңиздер. Түзүп жасап бергиле документ. Эгер талаш жер болбосо, буяк башка кишинин жери болбосо, жасап бергиле. Биринчи микрофон. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич. Мен Араван айылынан Гапиров Элмурат болом. Мен бир көйгөй менен келдим. Бул жерге өзү негизи апам келмек болуш керек эле, бирок ден соолугуна байланыштуу келе албады. Атыңыз ким дедиңиз? Элмурат. 86-га кирген апам өз эмгеги менен мына Аравандын центринде, сайдын жээгинде 3 этаж имарат салган. Капитальный строение. Ошону 24-жылы баягы Ошто Акборан дарыясы нугунан чыгып кеткенден кийин бизде как будто сел болгонсуп, бүт бардык строенияларды бузуп, мыйзамсыз салгансыңар, мыйзамсыз алгансыңар деп туруп, эч кандай соттун чечими жок, башкасы жок, же компенсациясы жок, бүт бар жокту бузуп салышкан. Биз сотко кайрылайлык десек, ошол кездеги жергиликтүү УКМКнын жетекчиси Жолдош деген Сагынбаев болса керек фамилиясы. Кайрылсаңар кайрылгиле, бирок по-любому сот биз тарапка чечип берет деп биздин үмүтүбүздү өчүрүп койду. Документтериңер бар беле? Бүт АПЗ, акт приемки, негизи сен мындай кыл, Нурдан, курулуш министрлиги. Отура берсең нут кызмат. Силер эми биз правбыз дейсиңер да баары бир. Нурдан, сен бул жигитти эриштип алып барып азыр чогулуштан кийин бүт документтерин карап, ошо чындап эле мыйзамсыз салынганбы, же болбосо ошо
мыйзамдуу эле болуп туруп жана булардын арызы чынбы ошону мага азыр түштөйүн айт жаным. Жарайт. Телефондон айтасың, түшүндүм. Бияк менен чогуу барып туруп бүт документтериңерди көргөзгүлө. Рахмат. Üçüncü mikrofon. Assalamu alaikum. Hurmatly Sadır Nurkojoyevich, men Çegavat Aylı Hökümeti'nin Jergirlikli deputatı Ergeşbay ulu Murat Bekmen. Birinci meselem men mektep turalı da 2021'den beri jüramda hurmatly prezident. Dokumentleri tayar, atanga var, enenge var degenden başkanı bilişpeyt attılar. Siz bulardı... Kaysi ayıl dediniz? Çegavat Aylı Hökümeti'nin... Çegavat. Buların Oş oblasının prezident öküldür buların barbayla sizge arızdanız gerek ekan da. Bular iş kılып айтат. Oşo iş kayaka barışыбызды bilbeybiz. Mektep бүтпөйт at. Tayar dokumentler. Немени бердиңер беле? Кайсыл облус боюнча кайсыл айылдарда эски мектептер, кайсыл айылдарда кичинекей мектептер? Бердиңер беле? Өкмөткө берилген. Барбы сенде Нурдан курулуш? Берилген болса анда салынат анда. Болду, түшүнүктүү. 1 жыл, 2 жыл эми чыдап тургула. Салынат, айылыңызга мектеп жетет. Бала бакча? Өзү шипан деп салганбыз, 60 орун, азыр 100 орунду болуп атат. Ошону чоңойтуп жаңы салышыбыз керек. Эл суранышып атат. Жазып ал Нурдан. Бала бакча и мектеп. Мектеп бала бакча деп жазып ал. 3 жылдан бери. Бардык район айылдар алды, биздин Чегаvat айыл өкмөтү алып айтат. 2 айдан кийин алып беребиз. Андан кийин чек маселеси урматтуу президент. Мына бакта өкүлчүлүк айтып атат, 2 айдан кийин алып беребиз деп атат. 2 айдан кийин машина келет деп. Мусор машинасы. Булар иштебей атат. Араван району айыл өкмөттөргөчө иштебей атат булар. Зомбулук чоң үйлөрдү жоготуңар, булар чоң үйлөрдөн эми өтүп кетти. Эмне кылып өтүп атышат? Эмне кылып? Байларга чектер берет, бечараларын ыйлап жүрүшөт. Жалгыз бой адамдар абай. Бешиктеги баласы кече алып калышты. Бул кандай деген нерсе? Токтоп туруңузчу. Чек деген жа үй салганга чек. Земельный участок. Силер кайерлерден берип атасыңар? Сугат жерлерденби, жедиги? Берилген жок азыр. Siz айтмакчы, берип койгон аласыз деп. Же сала албайсың. Жо, токтоп туруңуз. Азыр сиздин айылда, Чегаватта эмне жер алып атасыңар силер үй салганга? Эмне жер алдыңар? Шолбурак деген жерибиз бар. Ошол жерде анан кийин дагы 19 гектар деген жерибиз бар эле. Мурунку КГБдаш деген. Ону ала албайт. Жо, ошол жерди бербей атабыз. Бербей атат. Ошолорго чек салып. Ал жер айдоо жерби? Байракы. Анан кийин Мөңкөтай, анан кийин Акша деген жерлерди трансформация кылдырып айтат. Bir nesi жогору деп силер деле. Az токтоп туруңуз. Siz ала албай атасыз, карапайым калк. Эми эл ала албай атат, макул. Кимге берди анда ошол жерде? Барбы алгандар ошол жерде? Чек алып алгандар барбы? Бар, ошолор текшергиле десем жок. Ну биякта жок деп атат, siz бар деп атасыз. Мени чек ала албагандар көп ошончо. Эми ала алгандар түшүнүп атам. Алып алгандардын списогун мага бергилечи. Siz мына Калпакчан жигит, мынакей Муратбек жигит. Ким алып алды, ошолордун тизмесин таап сизде болсо, маган жибериңиз. Мына баланча Чегават айылынан моундай чек алып алды, биз ала албай атабыз деп туруп, алып алгандардын тизмесин канча сотуктан алып алды? 5 сотук, 10 сотуктан түшүндүңүз, а? Сөзүңүздү тастыктаңыз да сизчи, далилдеңиз да сөзүңүздү. Ошону мага берип ийесиз. Президентке барасыңбы? Губернаторга барасыңбы? Эми мага келиңиз, ошолорду көтөрүп алып алгандардын списогун көтөрүп алып туруп. Болду, түшүнүктүү, келесиз, кийинки. Мамлекеттик ипотекалык компаниясынан Туракчайга кезекке менин балам кезекке турган болчу, Ош шаарынан. Кызматтык шартына байланыштуу Манас шаарынан мамлекеттик ипотекалык компаниясынан алганга шартыбыз ушундай болуп атат. Мен үй бүлөлүүмүн, 4 баланын энесимин. Өзүм дагы мамлекеттик кызматта иштейм. Манас шаарында. Алдыбы Манас шаарынан уулуңуз жок, ала элекпиз. Биз 2 жылдан бери кезекте турабыз. Кезекке жазылып койгонсуңар? Кезекке жазылганбыз. Азамат, жазып алгын. Өзүмдүн кызматы. Аты жөнүн бияка келип айтып кетесиз анан чогулуштан кийин.
Birinci mikrofon diyeceğiz. Assalamu alaikum. Hurmatlı ушул жерде отургандар, hurmatlı Sadır Nurkожоевич. Men elden atынан келдим, ошо элдин көйгөйү. Мына азыр Muratбек айтып аткандай, биз чек маселеси да. Атыңыз ким? Мен Абышева Асылкан Чекебат айыл өкмөтүнүн тургуну болом. Айта бериңиз. Şu çek meselesi boyunca gelip otan bizde hazır 1800'e yakın çeki yok. Aldı 45-50'ye çıkan caranlar var. Çeki yok. Turak cayga çeki yok. Şunday köçede, kuartirada, her yerde жүрген adamlar var. Anan hem hazır bir yerde transformasyon kılıp hazır 300 adamga berilgen. Andan başka hem başka yer yok da atat. Misалы ошол Чекебат айыл өкмөтүндө мазарга деп берилген жер бар экенле 25 гектар. Ошону дагы ошо трансформация кылып элге берели деп аксакалдар менен сүйлөшкөнбүз. Ал дагы ордун немесе болбой атат трансформация. Анан кийин бизде болсо мурунку айыл өкмөттөр, Мамиров Муктар, колдо Эргашев неме Рафык, анан дагы бир КГОда иштеген да бир акчач кишибиз бар. Пенсионер. Ошол, ушулар 18 гектар, 22 гектар жерлерди, адыр жерлерди басып жатат. Бербей атат. Басып жатышат ошолордучу. Анан кийин бизде мына жерде Октябрь деген жерде наракта Ждантын жери бар, ошо Чекебат айыл өкмөтүнүн жери бар. 28 гектар. Бул өзү негизи көп эле Маңгыт айыл өкмөтүнө ошо биринчи ошо Мамиров Муктарлар сатып ийген. Анан калганы 28 гектар жер бар. Адыр жерлер олар. Суулуу жер эмес. Ошол Мөңкөтайда дагы ошо суулуу жер деп жазылып калган үчүн канча жылдан бери аркасынан жүгүрөбүз, чечилбей келатат. Ушуларды бир өзүңүз колуңузга алып Bu Чекебат Араванга чейин канча километр айылыңар? Жанында 6 километр. 6 километр, Анда жанакы 17-11 гектарга курула турган жерден ошо кезектегилерге берели, ошону анан башка дагы жерлерди тапкыла аким. Башка дагы ушул райондун чекесинен болобу мындай бийик кабат үй сала турган жерлерди. Түшүнүктүү, Өкүлчүлүк менен аким кыдырып чыккыла дагы маган жерлерди көрсөткүлө. Мына мо жерге болот экен, тиг жерге болот экен деп. Ошол кезекте турган, чек алам деп кезекте тургандарга биринчи очередь бергидей бололу. Жерлер көп. Ошо жерлерди дагы ошо трансформация, толку кайрак жерлер да. Трансформация кылып туруп ошо элдерге берсе болот эле да. Колдон келишинче мындай жеке үйгө эмес, бийик кабат үйлөрдү сала турганга, түшүнүңөр, микрорайон болуп сала тургандай кылып туруп берели. Түшүнүктүү, кийинкиси. Экинчи микрофон. Assalamu alaikum. Hurmatlı Sadır Nurkожоевич. Менин атын жөнүм Орунбаев Аслан. Мен Араван районунун Дөбөкоргон айыл өкмөтүнүн Бостон айылынын тургуну болом. Биздин Дөбөкоргон айыл өкмөтүндө там жай чек маселеси өтө кыйын болуп жатат. Ар бир айыл аймактарда ар бир үйдө 2-ден 3-төн үй бүлө, жаш үй бүлөлөр жашайт. Ошон үчүн ушул чек маселесинин карап бериңизден сизден суранып келем. Кайсы айыл дейсиңер? Дөбөкоргон айыл өкмөтү, Бостон айылы тургуну болом. Араванга канча километр айылыңар? 8-9 километр болсо керек. Жакын эле экен да. 15 километр экен. Бияктыкын да ошондой метод менен чечсек болот экен. Ушунун үстүндө иштегиле. Жерлерди тапкыласа. Жарайт. Түшүнүктүү. Рахмат. Үчүнчү микрофон. Alo, assalamu alaikum. Hurmatly prezident, hoş geldiniz. Men Yusuf Bayıl hükümetinin Aktiyar Üçaskasının Nabar köçünün yaşausu Ali Arhan'ın madalıhım bulum. Şu birinci mesele, su meselesi dediniz, mana Xudoga şükür dekonsillerimiz yaxshi bo'lib o'tadi.
Şu sudan jine kıyınçılık var. Bizde arık var oşetdi. Nobahar участкасында ayıldı. Juda tarda şu kengaytirish iloji bo'lsa suv xo'jaligi aytasizmi? Suv yetmay yotadi. Avron qilishadi. Ekinlar qurib qolyapti to'g'risi. İloji boricha yetkazib bersa yaxshi bo'lardi elga, dehqonlarga. Ikkinchi masala yo'l. Aytganingiz bo'yicha men o'sha yerga chiqqanimga 40 yil bo'ldi-da. Hozir 70 ga kirdim. 30 yoshimda chiqqandim. Yo'l masalasi shu sayis paytida qilingan. Rasvo chiqib ketgan, mashina yaxshi yurolmaydi. Boldar qiynaladi qishda, mezgilida. Aravon sentrigacha 5 kilometr borda. Yana keyin uchinchisi bog'cha bilan fab kerak bizga bitta o'sha yerga. Nimaga deganda 150 xo'jalik bo'ldik. 600-700 odam yashaydi, bu yog'i 1000 ga yaqin. Bitta kichkinaroq bo'lsa bog'cha bilan yana keyin fab kerak bizga. Boldarni nima qilsa yetalab pastga olishga to'g'ri keladi ekan. Mashinasi bor, mashinasi borlarga bo'laveradi. Yo'q odamlar nima qiladi endi? Tashqari kira qilayin desa qimmat turadi. Shunga bir harakat qilib, o'z yordam qilib, biz oilda ham bir qarashtirib qo'ysangiz, shu sunish bor xolos, xolos. Shu. Хорошо. Ma'qul, jarayt. Naspa Sadir Nurg'o'jevich, To'mo'yn hukumati Sabirova Turg'unay. Mening eng birinchi ko'tarib turgan masalam bizda To'mo'ynda 20 ming xalq borda, 20 mingdan oshdi. Biroq hozirgi kunda bizning to'rt uyimiz bor, Javlu arapasida turadi. Al yerga ishtiganga bunday нормальный je vrach yo'q, je bayağınday da problema. To'rt az bo'ladi deb, to'rt uyimizni jabqonga sunish berib qo'yibdir. Bu birinchi. Ikkinchi masala, bir kun tez yordam munosib ishlasa, 2 kun tez yordam munosib ishlaydi. Men uyda o'riqchan atam bor, o'riqchan qizim bor. Ara kunda tez yordam munosibni chaqirganga to'g'ri keladi, kede jeke mashinalarda keladi, kede kelmaydi qoladi. Anan üçüncü masalem bizde 198 gektar yer transformatsiya o'tgan, bo'lgan, turak joy uchun. Mana ушул kunga чейин aradan 2 yil o'tdi, biroq har qanday shiltolar menen gen plan tuzilmay keladi. Elder turak joyga muhtoj. To'rtinchi masalem bizde yerler ko'p To'mo'yn hukumatida. Suv ko'yga aytildi. Biroq paxta yıldan yılga azayıp жатат. Emne sebepten? Paxtanın bahası öte tömen bolup dehqonlar bunday aqtabay qolotadi da dehqonlarni. 60-70 so'mning tegeraginde bolup qolып жатат. Andan keyin biz janağı erta jaza bışa turgan medavi örükтерди ekkenbiz. Al örükтерибизди былтыр eng yaxşısını 30 so'mdan akırında 10 so'mdan satqanga to'g'ri keldik. Bir ajatxonaga kirsangiz 20 so'm beremiz. Bizning örükter dehqonchiligimiz ошол ajatxonadan dagы arzon болуп кетти да, бул өтө өкүнүчтүү. Ошондуктан бизге To'mo'yn hukumatына bir кичине министр сөзсүз керек деп эсептеймин. Андан кийинки дагы көтөрө турган маселем суу маселесini көтөрүп атышат, бирок суунун тыйынын эч ким көтөрбөй жатат. Суу эсептелгенде тыйын болуп эсептелип жатат дагы, анан акчага төлөгөн сом менен төлөп жатабыз да. Neme, verçi mikrofonu. Son korrupsiya mana uşul suda. Su problemasını hemen qarab çetçet. Töret үйün japkan atat деп atpayсызбы? Kança orundu töret үйü var sizlerde? Bir koyka var. Bir koyka. Anan al jerge baylarının... Ayıl boyunca ошондо bir koyka. Ova biz mına Aravan rayonundan mına Ulu Toğu'nun yolu menen kelsek 65 kilometrden kelebиз. Eğer Oş menen aylansak 115 kilometr yol жүрүшүбүзгө туура келет. Биздин To'mo'yn hukumatыбызга bir koyka bolsa dagы мындай заманбап bir жакшы töret үйү сөзсүз керек. Ал жерге мындай колунда бар байлар барбайт. Бечара эң кыйналгандар ошол To'mo'ynда төрөйт. Министр, барбы маалыматыңыз бул боюнча? Маалыматым бар. 2000 жыл Азыр ууп бүтсүн. Айтып бүтсүн, айт. 2025 жылы To'mo'ynда 450 төрөт болсо, бул ошо 450-нин 350-сү Кызылкаяга барып төрөшкөн. To'mo'yндун өзүндө 44 гана төрөт кабыл алынган. 2026 жылдын 1-кварталында 6 гана төрөт To'mo'yндун өзүндө болгон, калгандары же Кызылкая же Ошко кетишкен. Чынында To'mo'yндун Араванга болгон расстояниясы 65 километр, бирок кышында машина жүрүү чынында кыйын экен. Эмнеге башка жакка кетишкен? Значит, сапаты баягы немеси состояниясы начар. Ал жерде бир эле төрөт койкасы бар, анан 3 акушер бар. Ошондон эл билбем, ошо 350-сү сырткы барып төрөп турду.
Значит, демек шарты начар болушу мүмкүн. Силер мындай кылдык. Бу жерден канча километр? 65 километр. 65 километр. Ол жолдагы аябай начар жол. Келгенче мына ичеги. Так, давай анда мындай кылалы. Ал жердин шартын жакшыртып бергиле. Эң жок дегенде бир 5-10 койкага кылып даярдап неме кылгыла. Түшүнүктүү? Гинеколог. Үчөө бар деп атат го. 3 акушер бар. Акушеркалар бар, гинеколог. Депозит менен келген гинекологубуз 3 күн турду дагы, аны дагы роддомго киргизбей бул жака. Азыр эми мына апрелден баштап медиктер менен мугалимдердин зарплатасы көтөрүлдү да, ошондо азыр бир 30 миң алып аткан 60-65 чейин алат, туурабы? Ошондо жанакы вакантный орундар жабылат деп үмүт кылып атабыз да биз, туурабы? Төө мойындун өзүнөн чыккан 20 дарыгер бар экен. Бирок бирөө дагы төө мойында иштебейт экен. Башка жактар, Ошко, Жалал Абад, Бишкекке кетип калган. Анан төө мойын боюнча мындай сунуш оңоюраак болот экен. Булар 350сү Кызыл Каяга барып төрөт экен. Кызыл Каянын территориясы Араванга карабагандыгы үчүн ал жакта эми жат сыяктуу жанагындай биздин район эмес, биздин территория эмес дейт экен. Бирок расстояниясы 17 километр экен да. Биз азыр мындай сунуш киргизейин деп атабыз. Төө мойындун калкын Кызыл Каяга тейлей турган кылып, министерстводон приказ чыгарып, ошол жака байлайын деп атабыз. Эмне дегенде ошол 350-400 төрөт ал жака Кызыл Каяга барганда алар эч кандай маселе жок кабыл алуусу үчүн. Ошондо 17 километр жүрүп калышат экен, а? Скорый каерде силердин скорыйыңар? Ошо өкмөтүндө. Бияктан чакырасыңарбы анан ошондо? Жок, ошол Төмөйүн айыл өкмөтүнүн өзүнүн скорый бар. Өзүнүн скорый бар, бирок ол скорый 1 күн иштесе, 2 күн иштебейт. Неге? Эскиби? Эски, бузук. 2 күндүн биринде бузулат. Кызыл Каяга байлап берсек, бул маселеге чечим. Мындай туруптула, Кызыл Каяга байлап бергиле. Бир скорыйдан да скорыйын жаңыртып берели анда. Бир скорыйдан. Ошону менен ташып тургадай болсун анда. Мен көрөлгөм, мына 47 жашка кирдим. Наоборот, ошол роддомду күчөтүп бериңиздер. Мен ошону суранып жатам. Бир койка болсун. Болду, түшүнүктүү. Эми мындай кылалы, урматтуу аравандыктар, урматтуу мекендештер. Мага уруксат берсеңиздер, мен кийинки жолугушууларым бар, барат элем. Токтоп туруңуз. Тынчып тургула, ууп туруңуздар. Ууп туруңуздар. Ар бириңиздердин катыңыздар, сөзүңүздөр жетет мага. Мына могу жерде бардык министр калат. Мен гана кетем азыр. Токтоп тургула. Ууп туруңуздар, мына өкүлчүлүк калат, администрациядан келген управделами калат, бүтүндөй министрлик бардыгы калат. Мен гана чыгып кетем. Мага уруксат бергиле, башка мероприятияларым бар меники.